Атайын үлгү менен тиктирилген костюмдардын өзгөчөлүгү эле бакча тарбиялануучуларынын манастануу интеллектуалдык оюнуна болгон даярдыгынын мыктылыгынан кабар берет. 4 бөлүмдөн турган сынак тапшырмасынын ар бири тыкандык менен даярдалган. Балдарда тартынуу, жаңылуу жок. Сереңде ойнап калганым канчара? Ооба! Айдачы роматтарды онтартат потайда. Манас эпосунун үчилтигинин ичинен алар Семетейдин Айчүрөккө жолуккан жерин сахналаштырышкан, образдарына жараша кийим кийишкен. Кичинекейлер сахнада да мыкты аткарышты. Ооба! Айчүрөк жагабыз акургандан кызы экен. Өзүн өтө жактырып, аккуба болот. Мектепке чейинки билим берүү уюмунун тарбиялануучуларына Манас эпосунун үчилтигин окутуу, жайылтуу, үйрөтүү жана мекенчилдик сезимдерин жогорулатуу максатында өткөрүлгөн сынактын жыйынтыгында алар эпос, анын каармандары ким болгондугу менен таанышкандыгынын өзү эле чоң тарбия, чоң сабак. Алар менен иштөө түйшүгү болсо, тарбиячысында болду. Биринчи ошо даярданыш үчүн ал китепти окуп чыгабыз, окуп анан өзүбүз даяр болгондон кийин анан буларга бөлүп берем. Ата энелер быйыл аябай жакшы активный катышышты, өтө курч катышышты ата энелер. Ошо ата энелер менен биргеликте жаттатып, бир 10 күндө даярдап чыктык. Өзүм кошуп, өзүм аткарып берем да буларга. Аткарып кандай движениялардын бардыгын көрсөтүп аткарып берем. Балдар болсо өздөрү жараткан образдарынын оң жана терс экендиктерин жакшы билишет. Семетей батыр болгон. Семетей Манастын улу болгон. Семетейдин атасы менен Гүлчаранын атасы дос болгон. Айчүрөк болсо акылман болгон, өнөрлүү болгон. Мен Гүлчара ролун аткардым. Менин атам Алманбет. Семетейдин атасы Манас. Менин атам менен Семетейдин атасы дос. Биз Акун хандын жеринде жасаган Айчүрөктүн досубуз. Айчүрөктүн досу болуп аткардым. Албетте мында ата-энелердин көмөгү, жардамы да чоң болду. Буга чейин Курманбектин ролун аткарган, анда дагы аябай жакшы аткаргандан Семетейдин ролун бергенде жакшы эле неме кылдык. 100% колдодум. Эжекеси бул жактан теңме-тең неме кылды, жардам берип ролдорун айтты. Ошо эжекеси айтканда үйдө дагы жакшы неме кылдык, даярладык. Жалпы облус, республикада тең тайлашуудагы башкы сыры бакча кызматкерлеринин биримдиги. Эч ким кайдыгер караган жок. Ошондуктан да өткөн 2024-жылы областа 1-чи, республикада 2-чи болсо, быйыл областа баш байге республикада 1-чи орунду жеңип алышты. Андан башка биздин бакчабызда улуттук нарконгу жолу боюнча ар бир сабакта балдарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ата энелер менен бирдикте көптөгөн иш-чаралар өтүп жатат. Биздин максатыбыз ушу жаш моундарга эрте жаштан өнүктүрүү боюнча балдарды дүйнө таанымын кеңейтүү болуп эсептелет. Ааламдашуу алкагында тарых, нарк, салт санааны билип тарбиялоо максатында бакча тарбиялануучуларынын арасында Манасты жайылтуу, окутуу менен аларды мекенчилдикке тарбиялоо аракети турат. Эске салсак, Байчешекей балдар бакчасында келечек үчүн билим берүү долбоорундагы балдар менен 200дөн ашуун бала тарбияланат, 30 кызматкер эмгектенет. Жумагүл Закир кызы, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.